эр жүрөк мындай тайманбас адамдар деген кимдер? Ошолор кайсы санды көтөрүп жүрүшөт? Мисалы азыркы тил менен айтканда эмес, мындай Чолпонбай ким деп коелучу. Туура. Жакшы суроо болду. Негизи Чолпонбайлар чындыгында мына 9-ында, 18-inde, 27-inde төрөлгөндөр аябай патриот болушат. Патриот родины деп коет го, атамекен, намыскөй, кантип биз барбай коебуз, биз барбасак болбойт, ура дегендерчи. Ушул 9-дар болот да. Чолпонбай дегенинен улам эстеп атам да. Булар өтө эмоционалдуу болот, көбүнчөсү спортсмен болот, шамдагай болушат, аябай. Анан эрктүү, шамдагай, анан тез аткарат. Ошонучу. Ошондуктан булар баягы ойлонбой эле уктуу болду кетет да. Спортсмендердин көбү 9-дар, между прочим, 9-дар. Жанагы Кыргызстандын желегин көтөрүп алып жүрөт го, тиякта биякта утуп атат го неменин баарын, Олимпиаданын, ошонун көбү 9-дар. Сурап көрсөңөр, көбү 9-дар болот. Көрүш керек экен. Ошондой болот. Анткени алар ошол спортко машыкканда алардын жан дүйнөсү эс алат. Спортко машыкканда гана алар эмоциясы тынчыйт. Болбосо алар спортко машыгып баягы эмоциясын тынчытпаса, спортко барбаган девятка үйүнө келип чыгарат баягы эмоциясын. Аялынан, балдарынан чыгарып коюшу мүмкүн да. Себеби өзү билбейт, ал катуу кыйкырып ийиши мүмкүн. Же катуураак чаап алышы мүмкүн, билбейт да өзүнүн эмоциясы канчалык деңгээлде экенин. Өзүнө ойлойт, мен кичинекей эле тийип койдум го депчи. Ошон үчүн 9-дарды көбүнчө спортко баргыла деп айтабыз биз. Рекомендация ошондой да. Анан булар любой жакта биринчи болгусу келет. Жана Олимпиадага баргандардын көбү спортчулар албетте биринчи болгусу келет да, любой жерде. А ушул девяткалар сөзсүз биринчи болгусу келет любой жакта. Биринчи болбой калса тим эле жүрөктөрү чыдабайт ошогочу. Обязательно биринчи орунду. Эмне болсо да любым путем биринчи болгусу келет. Только миссиясы башка болуп калып эле кармалып калбаса, негизи 9-дарда ушундай неме бар. Анан булар өтө күчтүү адамдар болгонун дагы бир себеби буларда физически да күчтүү, эмоциясы да күчтүү болуп атат. Анан ошо экөө кошулганда жеңүүчү болуп кетип атат да. А жеңем деген максаты бар болгондо эч нерсени карабай жеңип коюп атпайбы? Ошон үчүн булар көп жеңиштерди ушулар алып келет. Чолпонбай деле 9 болушу мүмкүн да. Чолпонбай деле 9 беле? Гүлмайрам. Ооба 9 болчу, ооба санаганбыз. Чолпонбай Баатыр, ооба 9 болчу. Анан буларда 9-дарда ар бир сандан 10%тен энергия берилген. 1ден, 2ден, 3дөн, 4дөн ар биринен. Ошондуктан булар универсалдуу адамдар. Любой санда болуп кете алат. Любой сандын качествосын алып ошону өнүктүрө алат. Өнүктүрүп кете алат да. Болгону ал өзүнөн зависит этет. Ошо. Буга чейин айтып кеттиңиздер, кайсы санды айттыңыз байкабагам, баягы звезда деп айтасыз да. Буга чейинки эфирлерде деле алар звезда, ал деген звезда өзүн звезда сезет, ал деген звезда болуш керек деп айтасыздар да. Эмнеге звезда дей бересиңер деген суроо. Жетилер, мына азыр деле эфирде жетилер жөнүндө болбодубу, бирөө 7-4 деп бербедиби? Жетилер көбүнчө ошо звезда болгусу келет. Алар могул ырчы чоорчулардын көбү, сахнанын адамдарынын көбү жетилер. Анткени аларга ошол кол чабуу жагат. Адамдардын признаниясы, ал адамдын жасаган эмгегин бааласа, жетилердин жан дүйнөсү жыргайт. Ошондон рахат алат да. Анан вау деп туруп баягы баландай чыкты Асан деп коелуго. Асан чыкты вау деп элдин баары кол чаптыбы? Акча бербесе делечи. Андан эчтеке таппаса деле, бирок ошол элдер ошону признание кылды да, ошого рахат алат бул жетилер. Анан бизде жана Сүт Сайда Дубайга барышыптыр да, Сүт Сай мастерлери бир сабак болуп бирдеме болуп барышыптыр. Анан лайнерге түшүп эс алабыз деп чыгышат. Кетип баратышканда бирдеме болуп баягы бир семерка экен да. Анан сууга секириптир аябай бийиктиктен. Өтө чоң бийиктиктен секириптир. Анан вау деп эле ызы чуу болуп калышты дейт элдин баары. Ошону Сергей Теплых сабактан айтып берди эле да, ал спикер да. Анан ызы чуу эле баары тең карап, анан баары тең дем албай баягы сууну кечке тиктеп, жерди карап туруштур да, баягы тирүү чыгабы, эмне болуп чыгат деген сыяктуучу. Внимание. Көрдүңбү? Анан чыкканда анан баягы монтип чыкты дейт. Довольный дейт да, европеец экен ал. Ушундай чыгып, толук экен дейт, аябай чоң киши экен дейт. Точно бул семерка дешиптир да.
мастерлерчи точно 7 секирден башка кишинин духу жетпейт болчу тетигинче бийиктиктен секиргенге деп ошентип анан сураштырып келсек 7 экен дейт. Канча балаң бар десе 4 баласы бар экен. Аялың эмне болуш дейт десе, аял балдары менен үйдө отурат дептир. Анан үйдө ким кормилец десе мен дептир. Анан айтышыптыр да тигилерчи, весиң алдыгы болсо, жашы уже өйдөлөп калыптыр да. Жашың ушунча жашта болсо, тээ жактан учуп келатып жүрөгүң жарылып кетсе эмне болот элең, инсульт болсоң эмне болот элең, же бир темирге илинип кетсең эмне болот элең деп ушинтип аябай баарлап жемелешиптир да. Өлүп калсаң эмне болот элең, сен балдарың ким багат эле десе, зато я же вам показал дептир да. Видишь, трюк показал. Көрөңбү, ушул важно. Жетилер үчүн мен просто сенин сурооңо жооп берип атам да. Эмне үчүн звезда дешет деп атасың го. Звезда булар болгон ошол признаниеге муктаж болгон үчүн ошону жазайт. Ошону жазайт. Ошон үчүн секирди ал. Ага эч ким акча төлөгөн жок. Внимание требует этип. Ооба, ооба. Элдин көңүлүн бурганды жакшы көрүшөт. Элдин көңүлү бурулуп еще жакшылап кол чаап, ошону көпкө чейин эскерип турса, андан беш бетер жакшы жетилерге. Өз жөнүндө немелер жакшы көрөт турбайбы? Өз жөнүндө өзүнө көңүлдүү болуп. Эми 7 деген балаңыз болсо деп коебуз да бизчи. Кичинекейинен баштап мээрим төгүп, мактап, кучактап туруңуз дейбиз да. Сөзсүз дайыма кучактап, мээрим төгүп, сиз жакшысыз, сенден мындай еврейлер айтат го, сенден сулуу бала жок, сенден акылдуу бала жок, сен бул дүйнөдө жалгызсың депчи. Ошондой мээрим бериш керек, өзгөчө эне. Эгерде жетим энесинен көп мээрим албай калса, анан нуждаться этет баягы эмеге, кол чапканга. А эгер ал бала мээримге толуп чоңойсо, анда жакшы, ал өтө жакшы. Мисалы үчүн бизде Путин 7 да. 7 миссиясы да 7. Сонун иштерди аткарып атат го. Жетилер жалгыз гениалдуу адамдар жетилер деп коет. Өзүнүн санаасын порядокко келтирип алганда, тренировкалар менен ходьба, физический телосын өздөрү алып жүргөндү билет буларчы. Ошонун баарын тууралап алган жетилер единственный гениальный число бул жетилер. Путиндин эле эмесинде билсек болот да. Ошон үчүн баягы признаниеге муктаж болгондук бул минусовой жак да. Минусовой жак. Адам өзү мисалы үчүн 4төр ыраазычылыкка муктаж болуп атпайбы? Ыраазычылыккачы. Ыраазычылыгы жогунан таратып атпайбы бирдеменин баарынчы? А жетилер признаниеге муктаж болуп атат. Көрдүңбү? Минус жагы. А эгер ал признаниеге муктаж болбосун десек, жетини кенедейинен баштап сүйүүгө, мээрим, ыраазычылыкка тойгузушубуз керек. Жок, калп эле мактоо эмес. Чындап сүйүп, мээрим, ыраазычылык бериш керек ошол балага. Ошондуктан балдар топук чоңоет да. Тигил кол чаптыбы, чаппады баары бир да. Ошондой кылып чоңойтушубуз керек баланы. Ошо звезда деген нерсенин аркасында көп нерсе да, минусу бар, плюсу бар. Эми анын баарын, могу жогоруда айтылып аткандын баардыгын биз эми азыр бул эфирде 1-2 мүнөттүк эле нерсени айтып атпайбызбы, Элмурат? Кутман күнүңүздөр менен достор. Кутман күнүңүздөр менен суроолор боюнча, суранычтар боюнча 18 мартта көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубузду кайрадан баштаганы турабыз. Билим бизге эмне үчүн керек? Бул илимди алып сиздер эмне кыласыздар? Кереги барбы, кереги жокпу деген нерселер да. Бул курста сиздер менен 21 күн бою болобуз. Курсубуз онлайн форматында Telegram каналда, закрытый каналда болмокчу. Курс жүрүп жатканда 3 жолу сиздер менен офлайн жолугушуу болот. Жана онлайн жолугушуулар өтүп турат алыстагылар үчүн. 9 сабак болот. Бул 21 күндүн ичинде 3 жолу офлайн жолугушуу болот. Бул жерден жолугушуп дагы илим-билимди тереңирээк түшүндүрүшөбүз, же болбосо алган билимибиз менен бөлүшөбүз. Бул жолугушууларда сиздердин өзүңүздөрдүн курс учурунда жакшы түшүнбөй калган суроолоруңуздар менен кенен талкуу болот, мини разбор болот сиз менен чогуу отуруп, баягы маңдай тескей отуруп, сиздин суроолоруңузга кенен жооп аласыз. Бул курста мисалы сиз бизнес иштетип атсаңыз, же жаңы бир бизнес ачкан жатсаңыз, сандардын энергиясы сиздерге кандай иштеп берет экен, сиздин жылыңыздар кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет экен, ушуну билсек болот. Экинчиси, мисалы мамиле, бала тарбиялоодо болобу, же жолдошуңуз менен болобу, же кайын журт менен болобу,
же өкмөт менен болобу, ошол маселени дагы ушул курстан сандардын призмасы менен билсек болот. Кайсы кесипти тандасам болот деген, кайсы мага ылайыктуу болот десе, ушул курстардан алсаңыздар болот. Курска сабакка келгенде сандардын энергиясын түшүнүп, сандардын призмасын түшүнүп, ошого жараша андан аркы иш аракетиңерди кылсаңыздар аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Жолдошун түшүнбөйт, балдарын түшүнбөйт, айлана тегерегиндеги адамдары түшүнбөйт, күнөөнүн баарын башкалардан издешет. Материалдык жаатында дагы акча кармай албай атам, акча чогулта албай атам, карыз болуп атам дегендер андан бешбетер көп. Ошол эле учурда ден соолук жаатында дагы көйгөйлөр жок эмес. Ушул бардык көйгөйлөрдүн ачкычына бир эле ачкыч бар. Бирок ошол бир эле ачкычты табуу дагы оңой эмес болуп жатат. Ошондуктан сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы деген бир ачкычты табуу үчүн ушул курска чакырабыз. Андыктан катталыңыздар, жакындарыңызга айтыңыздар. Чын эле ушундай көйгөйү бар жакындарыңыз бар болсо, бир туугандарыңыз бар болсо, өзүңүздө бар болсо курска катталып, ал курска катталгандын ичинен дагы бир аз мини разбор алсаңыздар болот. Өзүңүз жөнүндө бир аз түшүнүк алсаңыз болот да, бул сизге жакшы мүмкүнчүлүк. Келиңиздер. Курска катталыңыз, 18 мартта сизди курстан күтөбүз.